Sizce bu baldanınızı Moskvaga alıp gelip deseniz, biz uşunçalık mekende işler, Moskvada işler yürgen migrantlar köptük. Onda жақсы gelip alpsızlar. Ертең Құдай buyursa Байсақ алып барат екенсіздер. Бізден қайырымды мекендештер жардам беріп атады сіздерге. Жардам беріп жатыр. Бізде общий қырғыз еліне рахмат, мигранттарға рахмат Москвада. Аз болса да, көп болса да бізде қайдыгер қарабай жардамды ұсынып отыр. Үйге чейин келіп товар алып отыр. Біздің ұғышуымыз бойынша еже сізді шул жерде жашырбайлы ачығын айтыңыз. Сіздер şu балдарыңыздарға ардайым тапқаныңарды şu балдарға леченияға деп өзіңізге үй ипотекаға алған екенсіңер. Ошол ипотеканы алып төлей албай, ошол үйдөн айдап чыгып деген дагы биз маалыматтарды уктук. Ошонун чын төгүнүн, чынын айтсаңыз, ачык эле. Мен 5 балам бар негизи. Анан күйөөм иштеп, үйдү ипотека үйүбүздү төлөйбүз алганбыз жакшы эле ниет менен. Анан 3 жылдан бери төлөп келип атылык. Кече карантинден бери уже 5-6 айдан бери төлөй албай атабыз. Балдардын лечениясына башкага жетпей деп. Үйдө балдарым бар, кичинекей. 3 балам памперскер. Төлөй албай атабыз. Азыр мага бир юристтер мэриядан бирөө чалды, тааныбайм деле. Силердин үйүңөр сотко ачты деп. Ош шаардык мэриясында? Анан сотко ачты деген жакшылыгы барбы? Качан үйдө укук чыгат деген ой болду. Урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын мэри, Ош шаарынын жергиликтүү депутаттары сиздерден суранабыз. Бул үй бүлөгө, бул эжелерге бир өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөгү бир жакын алган бир тууганыңыздар катары булардын тапканы ушул балдарына кетип атат экен, лечениясына кетип атат. Анан сиздер ушул үйүн дагы тартып алып коебуз, сотко ашырабыз, анан тартып алабыз дегениңер бул менимче Кудайга дагы жакпаган нерсе. Сиздерден суранып кетет элек, ушулардын үйүнү караштырып берсеңер. Керек болсо биз Садыр Жапаровдон кайрып кетебиз. Бүткүл мамлекет ушул үй бүлөнү өзүнүн кароосуна алса деген бир суранычты айтып кетебиз. Себеби буларды мына азыр келип көрүп атабыз. Бар тапканы ушул балдарыбыз деп, бул жашоодо баарыбыз эле бала деп келебиз. Булардын тапканы ушул балдарынын лечениясына гана кетип атыптыр. Булар кайсыл жактан акча таап өздөрүнүн үйүнү ипотекасын төлөп алып калат. Ушул жагындагы урматтуу Ош шаарынын мэри сиздерден сурап кетебиз. Өзүңүз ушуну көзөмөлгө алып карап койсоңуз. Кудай буюрса балдарыңызга биз дагы ушул Москвада иштеп жүргөн мигрант бир туугандар мекенчил жаштар канаты уюму ачылганбыз. Жана ошол өзүбүздүн колубуздан келген жардамды берейин деп келдик. Угуп эле күтүп аттык мына. Кудай буюрса колубуздан келген жардамды бүгүн баштадык. Жана токтотпойбуз деген үмүттөбүз. Жана өзүбүз YouTube канал ачып, ошонун астына эч кандай ортодогу адамдар жок эле. Прямой эле ошол эженин телефонуну жана Сбербанк картасыны астына жазабыз. YouTube'дан ушул кайдыгер карабаган мекендештерге суранып кетебиз. Колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Балдардын лечениясына жана ушулардын жашап аткан батирине дагы ушуларны төлөп, ошол батирде жашап калуусуна чоң салым кошуп кетиңизди суранып кетебиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз мекенчил жаштар канаты азыркы учурда кайрымдуулукка муктаж болуп турган бир туугандарыбыз, жаш гана кичинекей балакайларыбыз Амирбек, Эмирбек ушул эгизектерге кабар алганы келдик элек. Бул балдарыбыз Акчыч ушундай кичине жетишпестиги бар экен. Болсо ошого колдон келишинче бир туугандай көрүп, бир туугандай салымыбызды кошуп койсок, биздин мына мекенчил жаштар канаты түзүлгөнүнө уюшканыбызга, то есть бир эле жума болду. Эң алгачкы кайрымдуулуктарыбыздын башаты болуп атат. Алла Таала насип кылып ушул балдарыбызга, бөбөктөрүбүзгө Алла Таала шифа берип, биздин жардамыбызды себеп кылып, жакшы эр жигиттер болуп чоңоюшун тилеп калабыз. Ошон үчүн колдон келишинче ушул видеонун аягында карта номерин коюп коебуз. Колуңуздардан келишинче жүктөп жардам кайрымдуулук кылганга салым кошуңуздар. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Биз Москва шаарында иштеп жүргөн эмгек мигранттары ошол жаштар мекенчил жаштар канаты группасыны ачып, өзүбүз уюм уюштуруп жаштар биригип
Moskvadagı, Kırgızstandan kelgen mekendештерибизге жана ушул жакта жашап жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга жардам берүү максатында бүгүн биринчи күнү өзүбүздүн кайрымдуу иштерибизди баштадык. Жана башка мекендештерибизге дагы айтып кетебиз. Эгерде колуңуздардан келсе, бизге кошулуңуздар жана жардамга кол сунсаңыздар болот. Жана бир дагы кайталап кетейин. Ошол YouTube'дагы астындагы жазылган Сбербанк картага колуңуздардан келишинче жардам колуңуздарды сунсаңыздар болот. Ар дайым колубузду үзбөй бир туугандарыбызга жардам берип, Аллах Тааланын ыраазылыгын табууга сиздер дагы салым кошуңуздар. Жардам берген мекендештерге Алла Таала күч-кубат, чын денсаулык, узун өмүр берсин. Алла Таала бизге ыраазы болсун. Бардык нерсе Аллахтан, биз чоң гана себепкер болуп, калууну биз чечтик. Мына биз Кудай буйруса, ушул инелерибизге Амир менен Эмирге бата кылып, жана ушул ата-энесине өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды азыр тапшырып койлук. Биринчиден дуа кылып койлук, астагфирулла, кудураттуу улуу зат, өзүң мээримдүү затсың, берешен затсың. Ушул инелерибизге өзүң дарт бердиң, шифасы менен кошо бергин. Ушулардагы эртең күлүп жайнап ата-энесин сүйүндүрүп, басып көрүп кетүүнү Аллах Таала өзү насип кылсын. Бизге дагы күч-кубат берип, биздин дагы ушул аркабызда турган мекендеш, бир туугандарыбыз, салым кошкон жердештерибиз, мекендештерибизге Аллах Таала денсаулык, күч-кубат берсин, Аллах өзү ыраазы болсун. Тапканына береке, ар дайым иштери оңунан чыгып, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызга колдорун сунуп жардам берүүнү Аллах Таала өзү насип кылсын. Роббана дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабанна. Анда эмес ушул колубуздан келген жардамды көрсөтүп коелук. Muhammad aleyhi ve selam. Hey momunlar namaz dindin diregi deb aytkan. Amaldar niyetke jaraş eken hakikatan. Adaldu amal kıl ey bende adaşma.